Бүгүн сүйлөшө турган тема тазалык жөнүндө сүйлөшкүм келди. Анткени мен ар дайым жеке Instagram'да, Facebook, интернет баракчамда болсун, ар дайым коомдогу эң бир адам пендесинин жан дүйнө руханияты үчүн керектүү болгон темаларды козгоп сүйлөп келгенди өзүмө эп көрөм, жана ушуну туура деп билем. Ошондон бүгүнкү темадагы коомдогу эң чоң бир көйгөйлүү теманын бири тазалык деген темада маектешейин. Келип аткан салымдардын баарын айлык алдым. Учурда бизди 100гө жакын көрөрман күзөтүп жатат. Антан экрандан алыстабаңыз. Мүмкүн болсо сабакты башкалар менен бөлүшүү, же болбосо жаныңыздагы бөлмөңүздөгү жакын адамдарды чакырып, чогуу бир көрүшүп, биз менен бирге болуңуздар. Алейкум ассалам. Тазалык. Ислам дини гана тазалыкка абдан маани берет. Тазалык болмоюнча эч кандай динди кабыл ала албайсыз. Менин комментарийлерди атайын өчүргөн жокмун. Анткени кимдер кандай салымдарды караганча турайм, бир аздан кийин сабак башталганда толугу менен комментарийни өчүрүп коюп сабагымды улантам. Ага чейин биз менен бирге болуңуздар. Ал эми комментарийге жылмайып смайликтерди салып аткан кишилерге таң калам. Күлө турган нерсе айта элекмин. Антса да күлгөнүн өзүнөн эки нерсени байкаса болот. Эмнеге күлгөнүңө карап адамдын акылын байкаса болот. Адебин байкаса болот, акылын. Эмнеге күлүп атат? Маанисиз болор болбос нерсеге да күлө берсе, демек акылы бир аз төмөнүрөөк. Ал эми кантип күлгөнүнө карап адамдын адебин байкаса болот. Болор болбос нерсеге аха деп бакырып күлө турган болсо, демек анын адеби да, тарбиясы да бир аз начарыраак экен деген баа берилет. Демек бир эле күлкүнүн өзүнөн эки баа берилет. Бир, кантип күлгөнүнө карап, адебин, эмнеге күлгөнүнө карап, акылын билсе болот. Ошондон момундай бир нерсени кээде мен таң калам, ыйлай турган нерсени сүйлөп атканда да смайлик салган адамдарга таң калабыз. Антан достор, абайлаңыздар. Бисмилла. How nice to see and listen to you. Me too also. Достор, бүгүн тазалык темасы. Эң керектүү теманын бири. Мен аңгырсе кат жазган досумдан улам, мен аңгырсе маегимди баштайын. Once upon a time. Көбүнчө жомок китептерде ушундай башталат. Once upon a time. Жыл да был орусчада. Же болбосо бир бар экен, бир жок экен деген кыргызча сүйлөмдүн жомоктун башындагы ушул сүйлөм аңгырсада once upon a time. Мана ушул жомоктун башында once upon a time, I'm going to begin in English. Студент кезимден баштайм. Тазалык темага киришүү. Эмне үчүн баштан бүгүнкү күндө маевкалар, пикниктер, эс алуулар абдан көп башталды. Тоого чыгабыз, башка чыгабыз. Табияты таза болгон тоого чыгып, адамдар тоого эс алганы барып, тоого таштанды таштап, тоонун табиятын булгап келип аткан биздин бир туугандарды көрүп, жан дүйнөм кейип атышып, ушундан улам тазалык темасында маектешким келди. Анткени күнү ысык экен, салкындап келели, тоого чыгып келели, жайлоого басып келели, көлгө барып келели деп, ошол жерге барып аткан сиз менен биздин эле кыргыз бир туугандарыбыз, мына ошол Кыргызстандын жарандары барып келип, Кыргызстандын жарандары тоонун табият койнуна таштандыны таштап келет, а тескерисинче чет өлкөдөн келген туристтер колундагы пакетине өзүнүн таштандысын жыйнап, кайра өзүнүн үйүнө көтөрүп келет. А биз болсо өз өлкөбүзгө тазалыгына кам көрбөстөн, тазалыгына кайдыгер карап, тазалыгына бооруз ачпай өлүп кетпейби деген бир маанидеги эс алып жаткан, эси жок, акылы жок, адеби жок адамдарды карап отуруп, өзүбүздүн жарандарды карап отуруп, каабата миңден бири болсо да кулак салар, ушул темада кеп козгоюн деп сүйлөп отурам. Антан достор, ар бирибиз эс алганы жүрөбүз, ар бирибиз бет алганы жүрөбүз. Анда бүгүнкү теманын эң башында айта турган сөзүм, сырттагы таштанды жан дүйнөдөгү таштандыдан башталат. Демек, сыртка таштанды таштап аткан адамдын албетте мээсинде таштанды бар, жан дүйнөсүндө таштанды бар. Ошон үчүн таштанды таштайт. Эгерде жан дүйнө таза болгондо, эгерде мээси таза болгондо, ал адам көчөгө таштанды таштабайт эле. Мээңде таштанды бар үчүн, жан дүйнөңдө таштанды бар үчүн, илимиң, адеп ахлагыңда мусор бар үчүн көчөгө мусор ташайсың. Ошондон достор, мен бүгүнкү теманы эң бир коомдогу керектүү тема болгон үчүн козгоп отурам. Урматтуу жаштар.
Senin taştandığını Nurköngül. Bakırbay turчу, men sağa götürdüm kızım. Demek senin taştandığındı köçөгө таштап аткан, жайлоого таштап аткан, эс алууга барып эс алуу багына таштап аткан таштандыңды 120 депутат келип тазалап бербейт. Эми ошону да 120 депутатка шылтоологон мээси жок. Мээсиндеги таштанды бар. Жан дүйнөсүндө таштанды толуп калган жарандарды карап отуруп кейип кеттим. Ана ошон үчүн сүйлөшөлү дедик. Урматтуу достор, келиңиздер анда. Пайгамбарыбыз алейхиссалам bir hadisinde çöyrüңөрдү таза кармагыла dedi. Demek musulmanmın degen adam, men paygambarды sүйөмүн деген адам, анда пайгамбардын айтканын кылсын. Пайгамбардын айтканын кылбаса ал сүйбөйт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам таштанды таштаган эмес. Пайгамбарыбыз алейхиссалам аялына кол көтөргөн эмес керек болсо. Мен musulmanmын деп сакал топуну кийип аялына кол көтөргөн мыкачылар пайда болду. Демек, урматтуу бир туканым, таштанды темасына кайтайын, бүгүн ушу темада көбүрөөк сүйлөшөлү. Кайталап айтам, табиятка таштанды таштап аткан адамдын жан дүйнөсүндө таштанды бар ошон үчүн. Мээсинде мусор бар ошон үчүн таштайт. Болбосо таштабайт эле. Ош Бишкек жолунда машина менен баратасын, айнегин ачып жеген алмасын, жеген тиги мөмөсүнүн бочогун кайра айнекти сыртынан ыргытып аткан адамдарды көрүп таң каласың. Ошол эле унаанын жанына барып карасаң, аксакалдар отурган болот, жаш балдар отурган болот, таштандыны таштап аткан, жашы бир топ жашка барып калган 18 жаштагы эмес, а балким тилекке каршы жөн эле 28-30дагы кишилер. Андыктан достор, таштанды таштабасак. Имам Газалинин Ихаю Улумуддин чыгармасында ушундай тема бар. Таштан тазалыкты 4 түргө бөлдү. Биринчи дененин тазалыгы. Денебизди, кийимибизди таза кармайбыз. Мына ошол дененин тазалыгы. Кийинкиси ушул эле дененин күнөөдөн тазалыгы. Ошол эле учурда жүрөктүн жаман ойдон, жаман пикирден тазалыгы жана көңүлдүн Кудайдан бөлөк ишенимдерден таза кармоо. Бул да тазалык өтө маанилүү темасында. Эми достор, мен мына ошол тазалык темасында жан дүйнөмгө ийгендик үчүн сүйлөп отурам. Аллах Таала таза болгон адамдарды, тазаланган адамдарды жакшы көрөт. Жана Аллах Тааланын өзү да тазалыкты жакшы көрөт. Мына ушуну пендесинен талап кылат. Достор, бир окуяны айтайын. Кырчын жайлоосунда көчмөндөр оюнуна барып калдык. Мана ошол Кырчын жайлоосуна конок болуп келген, Аравиядан келген bir Arap'tın bergen sorusu meni abdan taң kaldırgan. Ошол Arap айтып атат. Кырчын жайлоосунда дарыядан мөңгүдөн агып келип аткан суу дарыя жаныбыздан өтүп турат. Ошол мөңгүдөн агып аткан сууну карап Арап ушундай суроо берди. Муну церемония, муну иш чараңар бүткөндөн кийин муну агып аткан суу токтойбу деп суроо берди да. Чындап Арап өлкөлөрүндө ошол чөлдүү зоналарда аларда агып аткан суу жок, дарыя жок. Жапжашыл болуп аткан табият жок, жаратылыш жок. Мени абдан таң калтырганы, келтейген агып аткан дарыяны дагы кырчындагы өтүп аткан көчмөндөр оюну үчүн гана агызыптыр. Оюн бүткөндөн кийин токтойбу ушул дарыя деп суроо сунганы абдан таң калтырды. Антан достор, табият эң кооз. Дагы бир Арабтын суроосу. Аравияда окуп келген агайыбыз менен Ош областына карайт, Ноокат районунда Карагой деген жер бар. Мына ошол Карагойго эс алганы бардык. Табият окмуш кооз жер. Карагойдо эс алып жүрүп, дем алып жүрүп, табият койнунда ушундай бир тамшана тиктеге отурган кезде агайыбыз ушундай сөз айтты. Эдрис деди. Эгерде бир арапка наркоз берип уктатып, ошону ушул жерге алып келип, өзүнө келип атканда наркозу тарап жаткан кезде ошол араптын жанына тамактын түрүн жайнатып туруп, бир 5 дана сулуу кызды жанына тургузуп койсоң, ойгонуп туруп, мен жаннаттамын деп айтып ийет деген болчу. Чындап эле. Ала Тоолу Кыргызстан жаннаттын бир бөлүкчөсүндөй укмуш табияты кооз айлана мекенибиздин кадырына биз жетпей анан ким жетсин? Урматтуу достор, урматтуу жаштар, табиятка жаратылыш койнуна эс алганы пикникке бара жаткан боордоштор, бир туугандар, суранам. Айбан да мышык да өзүнүн таштандысын, өзүнүн чыккан нажасатын өзү көмүп коюп тазалап кетет. Айбанчалык жок дегенде табиятка таттуу мамиле кылышты билеличи. Суранам жаштар. Өзүң менен барган нерсеңди, өзүң жеп, өзүңдөн арткан нерсеңди өзүң менен көтөрүп келчи.
Кайталап айтам. Табиятка таштандыны таштап аткан адамдардын жан дүйнөсүндө таштанды бар. Мээсинде мусор бар. Ошон үчүн таштайт, болбосо таштабайт эле. Андыктан достор, бул өтө маанилүү нерсе. Биринчи курсумда окуп аткандагы окуяны айтайын. Биринчи курсумда болуп аткан окуя, мен эми Ош шаарында окудум. Ош шаарында окуп аткан учурда Япониядан турист келип калды. Кызыктуу бир окуя, жакшылап кулак салыңыздар. Япониядан турист келип, мен базардын ичин аралап жүрүм. Акча алмаштырган жерде элдердин баардыгы, жана акча которгон кишилердин баардыгы, валютчиктер, жанагы японду ороп алыптыр. Мен тиги жерден өтүп бараткам. Эмне болду экен деп момундай карасам, японду ороп алган акча алмаштыруучу жанагы валютчиктер акча алмаштырасың деп сурап аттыр. Мына ошондо япон болсо кыргыз тилин билбейт, таң калып айланасын карап отурат. Анан бир убакта мен жакындашымда тиги японго өзүм англисин үйрөнүп атам, биринчи курсумун. Do you speak English? Yes, of course. Англисче сүйлөшүмсем ооба деди. Эмне болду? Жардам берем десем, жардам бер, молор эмне үчүн келди билбей атам деди. Анан тиги байкелерден сурадым, эмне ороп алдыңар бул японду? Японец айтып атат. Тиги валютчиктер айтат, акча которо турган болсо бизге алып кел, эми биз которуп беребиз, пайдасынан бөлүп чыгарып берем сага дагы деди. Анан ошол кезде ушунчалык бир жан дүйнөм бир башкача болду. Адамдар түшүнбөгөн адамды ороп алып, акчасын эптеп тонуп алсам деген бир түшүнчө менен тургандыгын көрүп, анан японецке акча алмаштырасың десем жок деди. Анда кетти деп анан тигилерге алмаштырбайт экен деп, ошончо элдин ичинен тиги японецти сууруп чыктым. Анан бир убакта биринчи курспуз биз үчүн, мен үчүн биринчи максатым англисчемди практика кылуу. Экинчи максатым эми студентпиз. Тиге котормочу болуп жардам бергенче тамак алып жедирсек, курсакты тойгозсок. Ошондон анан японецке мен бошмун, кааласаң жардам берейин, сага шаарды көрсөтүп айланып жүрөйүн дедим. Десем японецке жага түштү, окей деди. Ошентип биринчи максатыма жеттим, англисчемди практика кылам. Экинчи максатым ал тамак жесе магадай алып берет, эми экөөбүз бир нерсе жеп аларбыз. Ач карынды тойгозобуз. Ошентип отуруп японец менен базардын ичин аралап жүрөбүз. Бир убакта тамак жегени кирдик. Өмүрү унутулгус сабак, кулак салыңыздар. Мен турист дегенде бай адамдарды гана саякат кылат деп ойлогон экенмин. Тескерисинче ал японец мага сабак берди. Чай ичкени кирдик. Кымбат ресторандарды издеп отурам. Ал айтты мага, "No. Арзан жерге кирели, убактым аз" деди. Жол четиндеги бир катардагы бир чайханага кирдик. What do you want? Эмнени каалайсың дедим. Would you like? Мисалы үчүн каалайсыңбы бифштекс, мындай тамактардын атын айтып атам. Бир убакта мага айтты, Идрис, I want just a slice of bread, a cup of tea and one egg. That's enough. Мен бир сындырым нан, бир стакан чай, анан бир дана жумуртка. Ушул болот мага деди. Эми мага да тамак алып берип аткан туристке бифштекс алдыра албайсың, тиги бир сындырым нан жеп атса. Анан эмне кылдым? Официантка me too. Мага дагы ошондой бериңиз. Ошентип жанагын жептик. Жол катары баратам, мороженое алдырам эми дедим. Мороженое алдыралы деди. Мороженое жейсиңби деп коем. Would you like an ice cream? Байкуш японец менин студент экенимди, ачка экенимди байкады. Көңүлүмдү кыйгысы келбей, окей деди. Макул алалы деди. Эми азыр эстеп отурсам ошондой го дейм. Анан мен эми смакты жакшы көрөм. Эми кокусуңуз алып берген келсе да эми. Ошентип смак мороженое алдырдык. Теги японецке. Ал смакты жейт, мен смакты жеп баратам. Бир жерде ошентип семинар берип смакты жакшы көрөм десем, семинар бүткөндөн кийин окуучулар аркаман кууп келип, 4 окуучу биригип бир дана смак көтөрүп келиптир. Абдан ыраазы болосун балдардан. Ошентип смак жептик, базардын ичин аралап баратабыз. Бир убакта he's touching my shoulder. It is turn back, come to me. Желкемди такылдап ургулап, эмне болду? Десем, where can I throw this rubbish? Мына бул мороженанын кагазын, балмуздактын кагазын кайда ыргытайын деди. Мен бир убакта таң калып, эми базардын жол четин бүт эле таштанып турат. Мен айттым, ыргытармы о жерге, тиги ташага кошпой. Десем, no, I cannot do this. Чочуп кетти да. Жок, мен кантип ыргытайын, Идрис. I came to your country from another country. Караңыздар. Мен башка өлкөдөн келдим сиздердин өлкөңүздөргө. I came from another country. Башка өлкөдөн келдим силердин өлкөңөргө. Силердин өлкөңөргө мен бүгүн келем, эртең кетем.
Бирок мен бүгүн келип эртең кетем, таштандыны мен таштасам жарашат. Бирок силер таштап атасыңар. Өз өлкөңөрдү өзүңөр киртетет экенсиңер. Ушундай да болобу Идрис деди. Уялдым, башым жерге салдым, жер жарылбады, кирип кетпедим. Биринчи курс. Бул эми 2003-жылдары болгон окуяны айтып атам. 2003-2004-жылдары. Ошентип бир уялам. Акырынан кийин жүрөм. Таштанды таштаган челек табалы, издейли. Ошентип мусор челек издей баштадык. Эми кана тапсаң айланаңда жок. Издеп жүрөм, алдыкы японец болсо, колундагы таштандыны спортсмен жанагы от күйгөн жана факел деп коет. Ошол от күйгөн спортсмен факелди сыймык менен көтөрөт го. Ошону сыймык менен көтөргөндөй сымактын кагазын сыймык менен көтөрүп мусор челек издеп жүрөбүз жанагы жерде. Бир убакта бир 50-100 метр өткөндөн кийин бир жерден таптым, алтын тапкандай сүйүнүп кеттим. Wow! I have found out the rubbish box. Come to me, come on! Сүйүнүп кеттим тиги таштанды челек таап. Ошондо японец келип колундагы сымактын кагазын таштайт экен десем жок. Сымактын кагазын таштады. Чөнтөгүндө пирожкинин салфеткасы, мына чөнтөгүндө жвачканын кагазын, конфеттин кагазын, мына чөнтөгүндө тиги сигареттин кагазын, айтор тапкан чөнтөгүндө таштанын баарын таштады. Мен таң калдым. Өмүрү унутулгус сабак болду. Ошол күн бүгүн көчөгө бир нерсе таштабайм, ишениңиз. Чөнтөгүмө мусор таштап бир нерсе үйгө келинчегим байкуш кийимди жуугандачы. Шымымды, костюмумду, көйнөгүмдү жууса, чукулайт деги. Акча калып калса акча алам дейт. Баланы акча эмес деги таштанды табат да. Анан мага сүйлөнөт. Ошончо көчөдө мусор алып келесиз дайым деп сүйлөнүп калат. А бул мага японецтин берген сабагы болчу. Антан достор, көчөдөн таштанды таштаган адамдын жан дүйнөсүндө таштанды бар. Көчөгө мусор таштаган адамдын мээсинде мусор бар. Ошон үчүн таштайт. Эгерде мээде мусор болбогондо, жан дүйнөдө таштанды болбогондо көрүнгөн жерге таштанды таштабайт элек. Антан жалпы достордон суранам. Биздин өлкөгө келип аткан, биздин өлкөдө саякаттап жүргөн саякатчылардын бардыгы бир күндө кетет, бир аптада кетет балким. Алар эмес, сиз менен биз өзүбүз таштанды таштап атабыз. Бирок тилекке каршы тоону айланып, табият койнунда өз көзүм менен көрүп атам, туристтердин бардыгы көз алдымда таштандыны пакетке салып, бардыгын башчага салып, көтөрүп кетет. Таштап коюп кетип калса болот өзүнүн өлкөсүнө, бирок ошолор тазалап кетет. Бирок өз өлкөбүздө өмүр бою кала турган сиз менен биздин балдарыбыз таштандыны тазалабай жатат. Антан ар бириңиздерден суранам. Келиңиздер, табият койнуна таза бардыкпы, таза бойдон кайталы. Биз шаарды эмес, тоо башында тоону дагы таштандыга, баклажкага, пакетке, мусорга толтуруп коюп кайтып атабыз. Урматтуу достор, суранам, табиятыбызды таза кармайлы. Өз өлкөбүздү өзүбүздөн бөлөк эч ким таза кармап бере албайт. Сураныч. Урматтуу жаштар, буга өтө маани берсеңиздер. Мусорный бак жетишпейт, бизде мамлекет камсыз кылып берсе эл чачпайт эле. Мен кайталап айтам, мусорный бакта эмес. Кептин баары монол менин өзү мусорный бак болуп калгандыкта. Ошон үчүн таштайбыз. Чындап айтайын, пикникке барсаңыз деле мусорный пакет бак жок. Колуңузга ашча пакет көтөрүп барыңыз. Кандай эле пикникке барган кезде жей турган нерсеңди алдын ала камсызда барат экенсиң, пикникке барган кезде жегенимдин таштандысын алдын ала алып келем, мына ушунда ойлонолу. Айрыкча ушундай каргыштар бар. Кайталам баянда бир түздөн түз тиет, кайтпай турган каргыштар бар. Кайтпай турган каргыштар бирөөлөрдүн зыянына тийип, ачуу үстүндө бере турган каргыштар. Адамдар баса турган жерге, адамдар эс ала турган жерге таштанды, нажастарды таштап койсоңуз, жана сизден кийин келген адам каргай турган болсо, мына ушул каргыш кайтпай коет. Айрыкча табият койнунда соонун бактын астына келип эс алайын десең, сенден мурда бирөөсү келип эс алып састып кеткен болот. Чындап айтайын. Жана жап-жакшына жол баратсаң, ошо жолго таштанды таштап кеткен болот. Атаңдын көрө колуң сыңгыр же башка деп каргайт сенден кийинки адам. Мына ушул каргыш кайтпай калат. Кудай сактасын. Ана ошон үчүн суранам. Достор, табият койнуна таза бардыкпы? Таза табиятты булгабай таза кайталы. Өзүбүз менен жеген ичкенди ойлонуп барат экенбиз. Жеген ичкендин артканын да алып келүүнү жөнүндө да ойлонуп, атайын кошумча баштыкча сатып алалы. Болбосо болбойт экен достор. Ош-Бишкек жолунда каттагандар, жолдо каттагандар, суранам. Жеген ичкенди айнектен сыртка таштабай, баштыгыңа сал, бутастыгыңа салып тур. Токтогон жерде, чай ичкен жерде атайын бир таштай турган урналар бар. Ошол жерге таштаңыз. Болбосо үйүңүзгө чейин алып келиңиз.
Бул өтө маанилүү. Түкүрүү маселесинде да эл көргөн жерге түкүрүү, эл баскан жерге түкүрүү, чимкирүү, мунун бардыгын көргөн адам каргайт сен жөнүндө. Оозуңа балекет түшкүр башка айтор, сенин түкүрүгүңдү көргөн адам сен жөнүндө каргап койсо, ана ошонун зыяны сага тийип калат. Илимиң өспөй калат, зээниң өспөй калат, алган илимиң сага жукпай калат. Ана ошон үчүн эмне кыл? Эл жүргөн, эл көрүп аткан жерлерге түкүрбө. Эл көрүп аткан, эл басып аткан жерге чимкирбе. Булар дагы өтө маанилүү. Демек, ошол эле учурда бир гана эл көрбөй атат экен деп эле түкүрүп өтүп кетесиң. Зато сенден кийин эл көрүп атпайбы? Демек, түкүрүп аткан моментиңди көрбөсө да сенден кийинки түкүрүгүңдү көрүп атпайбы? Мана ошол да өтө маанилүү. Ошон үчүн түкүрө турган болсоңуз, кан аралаш, ириң аралаш башка түкүргөнгө мажбур болуп атсаңыз, анда элден далдоо жака барып четке, атайын бир көрүнбөгөн бир эл көрбөй турган жерге, эл сени көрбөй турган жерге эмес, сен кеткенден кийин да эл басса көрбөй турган жерге акырын барып түкүр. Бизчи түкүрсөк да үнүн чыгарып деп туруп, анан кийин алыска фу деп ыргытып түкүрөбүз. Бул дагы адепсиздик, бул дагы илимсиздик, бул дагы тарбиясыздык. Бул да өтө маанилүү достор. Ошондон суранам, балдарыбызга болсун, инилерибизге болсун, карындаштарыбызга болсун, барган жүргөн жерде таза жүрүүнү, тазалыкты талап кылалы. Анткени таза болмоюнча, демек ыйманың да таза болбойт. Сен тазалыкты сүймөйүнчө табиятың да таза калбайт. Сен тазалыкты сүймөйүнчө окуган намаз, ибадаттарыбыз да кабыл болбой калат. Ошондон достор, намазым кабыл болсун, орозом кабыл болсун, ажылыгым кабыл болсун, берген зекет садакаларым кабыл болсун десеңиз, анда жан дүйнөңүз тазалыкка көндүрүңүз. Тазалыкты сүйүңүз, тилиңиз, дилиңиз таза болсун, кийимиңиз таза болсун. Булар өтө маанилүү. Жүргөн жериңиз таза болсун. Бул өтө маанилүү достор. Ошондон ораторлук жагыңыз күчтүү экен, ушул жерден байкасаңыз болот, өзүнүн пробасын качайт этти. Кандай мааниде суроо бердиңиз, түшүнбөдүм. Урматтуу достор, улантам темамды. Пайгамбар алейхиссалам да бир хадисинде, бир сөзүндө ушундай деди: силерге эмне болду? Эмне үчүн тишиңерди жуубай, оозуңарды састып менин жаныма келип атасыңар? Силерге эмне болду? Мен силерди түшүнбөй калдым деп Пайгамбар алейхиссалам айтат. Демек, урматтуу достор, тазалыкка шунчалык кылдат маани берген Пайгамбар алейхиссалам сабиз жеп, пияз жеп, анан чеснок жеп, оозуңар сасып мечитке да келбегиле деди. Караңыздар, жаныма келбеңиздер. Пияз жеп, чеснок жеп, оозуң сасып мечитке келбеш керек болсо, пияздан, чесноктон 5 метр болгон сасык нерсени чегип алып, сигарет менен сасып туруп мечитке кирген жандар да абдан көппүз. Достор, демек сасык нерсе оозуңду булгаса, адан ары өзүңдү да булгап коет. Абайлаңыздар. Бул да тазалык мааниси. Достор, тазалыкта өтө маани берүү керек. Демек, таза болмоюнча динди кабыл ала албайсың, алгач гусул аласың. Таза болмоюнча намаз кыла албайсың, алгач даарат аласың. Демек, ислам дини тазалыкты талап кылат. Тазалыкты талап кылган динде мусулманмын деп коюп, бирок тазалыкка көңүл бурбаган мусулмандар абдан көп баратабыз. Мусулмандык, момундук тазалык кылмайынча бири-бирине дал келбейт, толук болбойт. Ошондон мен мусулманмын, мен Алланын кулумун, мен момунмун десеңиз, анда албетте тазалыкты кылдат мамиле менен караңыз. Тазалыкка көңүл буруңуз, болбосо сиздин момундугуңуз, сиздин мусулмандыгыңыз, сиздин кылып аткан ибадатыңыз, намазыңыз бүтүн бардыгы өз ордунда түгөл болуп кабыл болбой калат. Аллах ушудан сактасын достор. Демек, сабагымды жыйынтап атып айта турган сөзүм, сырттагы таштанды, бул жан дүйнөдөгү таштандыдан кийин пайда болот. Алгач табият таштандыга толуп аткан болсо, демек адамдардын жан дүйнөсү таштандыга толуп кетти. Ана ошон үчүн ичиндеги таштанды толгондон кийин бул таштанды сыртка ташталат. Ана ошон үчүн жан дүйнөнү таза кармайлы достор. Суранам, илим билимге, китеп окуганга, илим алганга көңүл буралы. Бул өтө маанилүү. Достор, суранам, жай айы келди, көлдүн сезону, суудун сезону, табияттын сезону келди деп атабыз, бирок сооптун сезону эч качан бүтпөйт. Сооптун сезону. Жүрөктө коркуу,
Bütün bardык korku жүрөккө тынчсыздык алып келет. Бардык корку. Бирок бир гана Аллахтан болгон корку, Аллахтан корку бул жүрөккө тынчтык алып келет. Аллахтан корксоңуз жүрөгүңүз тынч болот. Бир күнөөнү кылардан мурда Аллахтан корком менен жүрөгүң тынч болот. Башка коркулар жүрөккө тынчтык алып келбейт. Ал тескерисинче жүрөктү инфаркт, инсультка апарат. Ошондон келиңиздер, Аллахтан корком дегендер, пайгамбарды сүйөм дегендер, пайгамбарды сүйүшүңдү, Аллахты сүйүшүңдү таза жүрүшүң менен далилдеп бер. Аллахты сүйүшүңдү мына ушундай бир табиятты булгабай далилдеп бер. Сурам. Бул өтө маанилүү. Биз азыр бүгүн илми хал, илми кал деген сөз бар. Илми хал. Мындайча айтканда, илми хал ушул хал ахвалың кандай деген сөз, ал авал деген сөз. Илимди ал авалың менен көрсөтүп берүү, жашап көрсөтүп берүү. Ал эми илми кал, арабчада кала деген сөз, айтуу деген сөз, илимди айтып берүү. Ilmi kal. Bugün bardığız ilmi kal avalındayız, bırak ilmi kal avalında emesmiz. Tağırağı bardığız ilimde ayta veremiz. Bardığız okumuş söyleyiz, okumuş aratırız. Kanday desem, okumuş damlağız. Kerek bolsa şunday bir ilim din yönünde söylesek de juda küçtü molda olup keteriz. Çuvak Hacı ustazlarımız, Abdüşkür Hacı ustazlarımız, Saydovakas damla ustazlarımız, Mars ustazlarımız büt bardıq arkada kalıp ketet. Okumuş damlağa aylanıp keteriz. Bırak ilmi kal aytkanda okumuşpuz, bırak ilmi kal jashap ko'rsatkanda bizden ötken jahil, bizden ötken mıkaçı, bizden ötken bağında bir kafirden ayırması çok bir jaşoonu bizden ötken adam çok ekendigini görüp kalabız. Ana ошондон суранам, kelingizler. Özüzgө sözüz dal gelmeyince hiç kaçan sözüz birögө ukkuluktu bolboyt, hiç kaçan sözüz birögö jukkuluktu bolboyt dostlar. Soranam, mana uşul nersege köngül bölüңүздөр. Bol soranız. Çoğun rahmat. Ben sabahımda jıyıntıladım. Taştandı jönündө söylеп atkanda dagı biremen. Salfetkаны dagı. Men bunu 2 hafta murun koldoнгон salfetkan bolчу. Tagıragı kanday. Bir çayxanada çay içip atkanda bir çekesin koldonup, anan kalganын büktüp, çöntөгүмө salıp koygan bolчum. Ulam betim murdum terdegenden ulam arışıp durabız. Bирок ошол таштан салфетканы ошол маалда таштай берген жокмун. Көбүнчө салфетканында таш баягында бир ысырабы бар. Ысырап дегенде бир гана жолдо жаткан нанды түшүнбөңүздөр. Ысырап дегенде ушул жөнөкөй нерсенин да ысырабы бар. Бул кандай? Бизде бир күнү bir agayыбыз сабак берип атат. Мына ушул агайыбыз сабак берип атканда салфетка коюп койгонбуз стаканда. Стаканда суу içip оозунун четин салфетканын bir чети менен арчыды. Мондай кылып арчыды. Анан суу болуп калган жерин мондай кылып жыртты да. Жанагы таштандыга кошуп койду дасторконун четине. Ал эми moo салфетканын калган жагын монтип бүктөп туруп чөнтөгүнө салып койду. Акиш айтып атат, Идрис. Мына колдонгон жерим бар го? Şu жерин колдондум. Калганын да бүктөп ыргытып ташайсыңар. Андай кылбагыла. Колдонгон жерин жыртып алып таштап кой, калган жери тазабы, чөнтөгүңө салып кой, дагы керек болот. Бул да ысырап болам деди. Достор, демек колдонуп аткан салфеткаңарды да биз кантип колдонобуз? Ортосун арчыбыз, мына жерлери калып кеткен, шап бүктөйбүз дагы таштап коебуз. О мен деп туруп кетебиз. Салфетка ысырап болду. Biz ысырап деген кезде бир гана жол четинде түшүп калган нанды түшүнөт экенбиз. Анын сыртында убакыттын ысырабы бар, илимдин ысырабы бар, кийимдин ысырабы бар, бүтүн нерсенин ысырабы бар. Biz İslam dini degende bir gana sakal topu жоолук жай намазды түшүнүп алдык. Бирок ар бир уктаганыңда дин бар. Ойгонгондо бет жууганда дин бар. Жуунганда дин бар, чөмүлгөндө дин бар, саякатта дин бар, саясатта дин бар, тамак жеп атканда дин бар, керек болсо эрди катын маселесинде дин бар, бала чакаң менен маселеде дин бар. Динди бир гана өлүмдө, жаназада түшүнбөйлү. Дин керек болсо аялың менен болгон мамиледе дин бар. Телефонду, интернетти колдонгондо дин бар. Инстаграмга киргенде дин бар. Бүтүн жерде дин бар. Динсиз жашоо мүмкүн эмес. Ошондон достор, дин дегенде бир эле жай намазды, бир эле топу, бир эле сакалды түшүнө бербеңиздер. Бир эле жоолукту түшүнө бербеңиздер.
Din degende bir ele umrаны, janazаны, bir ele tigi ajылыкты түшүнө бербеңиздер. Din бүтүн жерде бар. Керек болса, эрди катын төшөк маселесинен бери din бар. Бүтүн жерде din бар. Кандай болуу керек, кандай чогуу болуу керек, кандай жатуу, кандай туруу, бүтүн жерде din бар. Айтайынбы? Бүгүн күндөгү эң чоң ажырашуунун да негизги себептеринин бири сиз менен биз динди билбей калдык. Мана ошон үчүн. Достор, 5 болду агай дейт. Бисмилла, Аллах кабыл кылсын. Даратын салып намазга бара бериңиз. Мен бир аздан сабагымды жыйынтайм, анан кийин окуйм иншалла. Достор, дин бүтүн жерде бар. Ажырашуулардын эң негизги себебин да айтайынбы? Урматтуу эркектер. Аялыңар боло туруп, башка чоочун аялды канчалык көп тиктесеңер, өзүңөрдүн аялыңарга болгон махабатыңар калбай калат. Өзүңөрдүн аялыңарга болгон шахватыңар, сүйүүңөр калбай калат, сезимиңер калбай калат. Ана ошон үчүн чоочундарды тиктебегиле. Аялдарга да тиешелүү. Башка чоочун эркектерди канчалык көп тиктесеңер, өзүңөрдүн күйөөңөргө, жолдошуңарга болгон махабатыңар калбай калат, сүйүүңөр калбай калат. Бул да өтө маанилүү экен. Муну ким үйрөттү? Муну Пайгамбар алейхиссалам үйрөттү. Муну дин үйрөттү. Муну Аллах Таала үйрөттү Куранда. Бул да өтө маанилүү. Урматтуу достор, ар бир нерседе дин бар. Керек болсо, эрди катын маселеси, улуу сөздө уят жок, бирге болуу төшөк маселесинде да атайын динде көрсөтүлгөн сабактар бар. Бул сабакты буюрса иншалла карантин бүтүп жакшы күндөр келет. Ана ошондо жалаң эркектерди бир чоң залга чогултуп алып, эркектерге эки ооз сөз деген бир темада атайын семинар даярдап атам. Мана ошондо жалаң эркектерди чогултуп алып, момундай кыл, аял менен момундай мамиледе бол, момундай кыл, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде момундай деген, Пайгамбар алейхиссалам хадисинде момундай деген деп, ана ошонун жолдобусун көрсөтөбүз иншалла. Эмне үчүн айтып атам? Анткени бул да сабак экен. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Бакара сүрөсүндө аялыңар эгин зарыңар, эгин талааңар деди. Эркек кишини бир дыйканга салыштырды. Бир ошол сабагында бир үзүндү айтайын. Көрдүңөрбү бир дыйканды жөндөн жөн эле чыгып алып колундагы урукту бир жерге себип атканын? Сеппейт. Колундагы урукту жерге себиштен алдын жердин өзүн чаап, оодарып, даярдап, жөөгүн тартып, суу каяктан келет, дарыны кантип себем деп бүтүн бардын карап, даярдап бүтүп, анан кийин урук себет. Андай болсо, жөн гана өзүңүздөгү белдеги урукту себерден мурун дагы ана ошол аялдын өзүн тарбиялаш керек, даярдаш керек. Бүтүн мамилени бүгүн кечинде бирге боло турган болсоң, анда эртеменден баштап аялың болсо да жакшы мамиле кылып, дыйкан сыяктуу жерди даярдагандай даярдап, мамиле кылып, гүлдүрүп, шоколад берип, гүл берип, сүйүндүрүп, андан кийин бирге болууну Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала, Кудай Таала сиз менен бизге сабак айтып үйрөтүп атат. Сиз менен биз интернет чукулайбыз, бирок мындай илимди албайбыз да. Сиз менен биз көрүнгөндү карайбыз, бирок мындай илимди албайбыз да, достор. Ана ошон үчүн жаштар, айрыкча үйлөнүүгө жашым жетти деп үйлөнүп алгандар, үйлөнүүгө жашың жеткен менен үйлөнүүгө башың жете элек. Пайгамбар алейхиссалам бир хадисинде аялыңар Аллахтын аманаты деди. Көрдүңүзбү? Пайгамбар алейхиссалам эгер да Аллахтын аманаты деген хадистин маанисине жеткенибизде, анда эч кайсы эркек аялына кол көтөрбөйт эле. Эч кайсы эркек аялын кордобойт эле. Бул мага Аллахтын аманаты дейт эле. Кече мурда күнү окуп аткан китебимде ушундай жазылып отурат. Үйлөнүш тагдыр. Ал эми талак бериш чечим. Демек, үйлөнүү тагдыр. Бирок талак бериш чечим. Демек, чечимди кабыл алып тагдырга шылтоолобогун. Бул да өтө маанилүү. Ошол эле учурда үй бүлөнү жоопкерчилиги эркек кишинин желкесинде, аял кишиде эмес. Эркек кишиде. Урматтуу эркектер, үй бүлөнү сиз менен биз башкарабыз, сиз менен биз тарбиялайбыз. Аял кишини Аллах Таала Адам алейхиссаламды топурактан жаратып, обой энебизди Адам алейхиссаламдын кабыргасынан жараткан. Аллах Таала кудуреттүү зат, топурактан да жаратса болот эле. Топурактан жараткан жок. Эмне кылды? Адам алейхиссалам атабыздын кабыргасынан жаратты. Мында да бир сабак бар. Демек, кабыргаңды этият кылып жамандан мынтип коргоп жашагандай эле, аялыңды да этият кылып жамандан мынтип коргоп жаша деген маани жатат бул жерде. Андыктан достор, суранам, келиңиздер, бардыңыздардан суранам. Илим алалы, жана бүгүнкү сабагым тазалык туурасында болду. Кайталап сабагымды айтып жыйынтайм. Табият коюнуна
баскан турган жерине таштанды таштап аткан адамдарды эң биринчи жан дүйнөсүндө таштанды толуп калат, ошон үчүн таштайт. Жан дүйнөсүндө таштанды бар болгон адамдар гана таштанды таштайт. Жан дүйнөңүз таза болгондо таза турган табиятты булгабайт элеңиз. Антан эс алуунун сезону, пикниктин сезону, табият тоо коюнуна баруунун сезону, жайдагы каникулдун сезонунда жайбаракат барган жериңиздерге көрүнгөн таштанды таштабай таза болуп жүрөлү. Кыргызстанга бир гана саякат кылып келген туристтер гана таштанды пакетин жыйнабай, тескерисинче туристтер табият коюнуна тазалыкка мамиле кылып аткан сиз менен бизди өз өлкөсүндө мактап айтып барсын. Эмне үчүн дүйнөлүк футболдо япондор футбол чемпионатта Москвада өткөндө көрдүңүздөр, чемпионат болуп бүткөндөн кийин отурганда япондордун болельщиктери тазалап кетти, тазалыкты япондордон үйрөнүшүбүз керек. Жок, андай эмес, тазалыкты мусулмандардан үйрөнүш керек. Чыныгы мусулман адам тазалыкты бүтүн дүйнө элине үйрөтүш керек. Биз бүгүн тилибизде гана мусулманбыз, дилибизде андай эмес калдык. Антан урматтуу момун бир туугандар, тазалыкка кылдат көңүл бөлүңүздөр иншалла. Аллах Таала таза жана таза жүргөндөрдү сүйөт. Тазалык ыймандын жарымы. Ыйманыбыз бекем болсун десек, тазалыкка кылдат бололу, көңүл бөлөлү. Чоң рахмат достор, Алла Таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Мен сабагымды жыйынтайм. Бешимге да азан айтып атат. Иншалла Алла Таалам кылган дуаңыздарды, окуган ибадатыңыздарды кабыл кылсын. Жана өзгөчө суранып кетем, дуаңыздарга муктажмын. Намаздан кийин, ибадаттан кийин Алла Таалам ушу Идрис досубуздагы өмүрүн узун кыл, күнөөлөрүн кечир деп дуа кылып коюңуздар. Дуаңыздарга суусап калам. Жакшылыктарда көрүшкөнгө чейин, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.